Нурбек Такабаевич, азыр эми өзүңүз, мына коллегаларыбыз деле, сиз өзүңүз деле көп элдердин кайрылуу болуп атат да, жанагы бая айтып кеттиңиз өзүңүз сөзүңүздө. Телефондон звонок кылып алып, аксакалдарды, энелерибиз, балдарын ооруп калды, же больницага түшүп калды деген бар да дагы элечи. Анан азыркы убакта ушул күндөрдө дагы бир ар кандай мына депутаттарга деле звонок кылып атат, башкага деле звонок кылып атат. Ушунда ар кандай телефондордон звонок кылып, биз билбейм ким номерлерди каяктан алат, же наугат эле чыгып атабы, дагы эле токтоп атат да ушул алдамчылыкчы. Буну биз кантип контролдойбуз? Мисалы азыр мен өзүм күбө болгонду эле айтайын. Телефонду койбой туруңуз дейткенде аксакал киши да эми. Аксакал киши. Анан мен айттым, бул жалганчы деп айтып атсаң болбой, жанагы аксакал киши акча котором дейт да. Бир эмес, эки ушундай жумушка күбө болуп калдым. Бирөөсү токтотконго успеть этип калдык, а тиги аксакалды токтото албай калдык да. Буну эми кантип элге кандай түшүндүрөбүз? Түшүндүрүп айтып атабыз, но бирок жеткириш кыйын болуп атат. Анан мына массалык маалымат каражаттары менен дагы кичине иштеши, WhatsApp группалары менен дагы иштеш, анан көбүрөөк өзүңүз билесиз, ичинде отурган, түрмөнүн ичинде отурган балдардан звоноктор келет да. Анан аларды тиги аксакал акчасын берип койгондон биз кайрылдык, милициялар айтты түрмөнүн ичинде экен деп, ошо менен токтоп калды да. Бул эми азыр деле болуп атат да ушундай жумуштар. Эми бул болгондо бир 2-3 жыл болуп калды бул жумуштун. Урматтуу Жалалдин Паезинович, дагы ушундай факттар деген аябай көп орун алган факттар болду. Түрмөдөн чалуулар боюнча бир канача биздин деген түрмөдө отурган жарандарды аныктап кылмыш жоона тарттык. Бирок алар дагы өздөрү дагы оорукчалдай болуп калат экен, чыгып эле кайра эле деген чыкканын бир жумадан кийин эле кайра ошентип элдерди алдап баштаган факттар болгон. Аларды кайра кармап, кайра түрмөгө отургузулабыз. Ошол түрмөдө отурган кезде кандайдыр бир себептер менен уюлдук телефондорду колдонуп ошол жолдон чалуулар факттар болгон. Ал боюнча биз ГСИ менен чогуу жумуштарды алып барып тинтүү жүргүзүп, ошонун ичинде телефондорду алгандан кийин гана бул токтоду. Совсем жок деп айтыштан алыспыз. Ушул багытта деген кандай факттар болушу мүмкүн? Мен кыскача маалымат берип койсом, бул азыркы кезде деген кеңири жайылгандар бул банктан чалат, банк деген биз деген кызматкерибиз деп алдап ошон которот. Дарыга акча топтоп атабыз деп деген кандайдыр мошеннический действиялар менен, алдамчылык менен болот. Же досунун атынан деген кат жазып, социальный сеттерден же болбосо башка WhatsApp группалардан жазып акча чогулткан болот. Арзан товарларды сатып атабыз деп ошондо алдаган факттар бар. Ижара квартираларды арзан калып туруп, кымбат калдап тапшырып берген линиясы бар. Лотереяны деген утуп алдыңыз, ошого деген чоң суммадагы акчаны утуп алдыңыз, ошону алыш үчүн акча төлөшүңүз керек деген факттар бар боюнчачы. Анан чет өлкөгө жумушка орноштурам деп алдап кеткен факттар бар. Тез инвестиция деп коюп, жанагындай акчаны салсаңыз бат эле деген 100%, 200% кошулуп кетет деп алдаган факттар бар. Анан сиз айткандай милициядан чалып атабыз, же болбосо бейтапканадан чалып атабыз деген факттар бар да. Булар боюнча биз деген суранып кетет элек биздин жарандарыбыздан. Ар бир чалууга шек жараткан чалуулар болсо, аны ошол чалууларды кайрадан телефонун коюп туруп, же видео аркылуу сүйлөш керек, же болбосо кайрадан ошол мекемелерге, ооруканага, же болбосо өзүнүн чалган туугандарына чалып текшерүү жүргүзүш керек. Ошо 2-3 жолу текшерүү жүргүзүп, тактагандан кийин гана акча которбосо, кээ бирибизге шашып кетип, акчаны которуп берген факттар болуп атат. Бул боюнча түшүндүрүү иштерибиз байма-бай телевидение аркылуу деген массалык маалымат кароо аркылуу интернет булактары менен түшүндүрүп келүүбүз. Рахмат.